Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Жаштардын оюн ортого салган ачык коомдун пикир айтышуусу назарыңыздарда. Кызматыңыздарда мен Илгиз Шерняз. Саламатсыздарбы. Европа Союзуна мүчө болгон Улуу Британия 24 июнь 2016 жылы бул союздан чыга тургандыгын билдирген. Улуу Британиянын Европа Союзунан чыгышы туура чечимби же кетирилген катачылыкпы? Мына ушул туурасында бүгүнкү берүүбүздө сөз кылмакчыбыз. Бүгүнкү талкууга Чүй жана Ысык көл областарынын арасында болмокчу. Анда эмесе командалар менен тааныштыра кетсек. Чүй облусунун намысын Болотчанова Айпери жана Бекназаров Жакшылык мырза коргомокчу. Ал эми Ысык көл облусунун намысын Ишенбаев Бекжан жана Жылдыз Арстанбекова коргомокчу. Бүгүнкү талкуубузга калыстык кылуу үчүн атайын эксперттер чакырылган, эмесе тааныштыра кетсек. Долбоордун редактору Нурайым Шамырканова. Ал эми тема боюнча эксперт Бакытбек Улуу Айдин. Ал эми таймкипер Арстанбеков Салават. Бүгүнкү талкууну ачып берүү үчүн сөз ырастоочу тараптын башчысына берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу эксперттер топтору жана биздин каршылаш тараптар жана менин сүйүктүү аялдуу коллегам. Азыркы учурда биз дүйнө жүзүндөгү мындайча айтканда саясий аренадагы өтө эле глобалдуу урунтуу окуянын бири бул Улуу Британиянын Евросоюзунан чыгышы тууралуу бүгүнкү оюн болмокчу. Резолюцияга кайрылсак, Улуу Британиянын Евросоюзунан чыгуусу туура эмес деп эсептейт. Эми ошол Улуу Британия качан чыкты? Ошого токтололу. 24 июнда 2016 жылы Улуу Британия референдум өткөрүп, ошол учурда добуш менен 52% ошол Евросоюзунан чыгабыз деп добуш беришти, ал эми 48% буга каршы чыгышты. Ошол добуштун жыйынтыгы боюнча премьер-министр Дэвид Кэмерон айтышты да, Евросоюзунан биз чыгабыз деп. Эми биз Евросоюзу деген эмне өзү? Евросоюзу бул дүйнөлүк Европа өлкөлөрүнүн, Европа мамлекеттеринин саясий, экономикалык жана политикалык жактан бири-бири менен ымала түзүшү болуп эсептелет. Европа өлкөсүнө азыркы этапта 28 мамлекет кирет. Ал эми Улуу Британия болсо 1973 жылы мүчө болуп кирген болчу. Улуу Британия бул ошол Европа биримдигинен чыккандан кийин кандай башка мамлекеттерге тийгизген таасири жана өзүнүн мамлекетине тийгизген таасири боюнча бүгүн айтып бермекчибиз. Азыркы тапта бул Европа Союзунан чыккандан кийин эмне өзгөрдү? Биз изилдөө жүргүзгөндө фунт стерлингдин баасы кону 1,33 түшкөттүр. Андан тышкары азыркы тапта бардык мамлекеттердин еврозона жана еврозонадагы нефть продуктыларынын саны дагы аябагандай төмөндөп баштады да. Бул эле биз бир айдын ичи болду ошо чыкканына. Демек биз тескери натыйжаларды көрүп жатабыз. Жана бул ошол ылдыйлап кетип жаткан нерселер бул бир гана Британияга эмес, башка мамлекеттерге дагы тескери таасир тийгизип жатышат. Андан тышкары бардык эле эксперттер жана бардык эле мамлекеттер айтып жатат да, бул Улуу Британия Европа биримдигинен чыккандан кийин ящик Пандораны ачты дейт. Ал эми ящик Пандора деген эмне? Бул ошол бир жамандыктын чыгышы дейт да. Улуу Британия бул чыккандан кийин бир гана өзүнүн мамлекетине эмес, башка мамлекеттерге дагы тескери таасир чыгып жатат. Бул чыкканда башка дүйнө мамлекеттерине дагы тескери жыйынтыкты алып келип, демек бул Улуу Британиянын чыгышы менен дүйнө өзгөрөт деген сөз болуп жатат да. Ошондуктан бардык эле мындай тескери жолго барды, тескери кадам болду деп айтып жатат. Андан тышкары бул ошол Дэвид Кэмерон дагы буга каршы болгондо, Улуу Британия ошол Европа биримдигине калыш керек деген болчу өз оюнда. Ал эми ошол башка өзүнүн улутундагы элдерди мындай Улуу Британияга чыгышы деген өзүнүн мындай популисттик кадамы деп эсептегенде, ал айтып жатат, эгерде ошол Улуу Британиядан чыктыкпы, мен октябрь айында өзүмдүн постумду таштап кетем дейди. Башка менин ордума башка адам келип, ошол Улуу Британиянын кийинки кадамы кандай болот? Ошол дейт да, ал дагы ошол жоопкерчиликти мындай алуудан коркуп жатат деген маанинде айтсак болот. Андан тышкары азыркы тапта кандай Улуу Британия кандай кадамдарды таштап жатат? Улуу Британиянын
мындай финанс министрлиги Филипп бул Кытай 38 кошколосузбу, Кытай мамлекети менен мындай азыркы ымала түзүп жатат да, себеп дегенде биздин экономикабызда мындай төмөндөп кетпеш үчүн биз башка өлкөлөр менен мындай соода тармагында иш жүргүзүш керек деп, демек алар өзүнүн экономикасын туруктуу сактап калат деген үмүттө. Бирок ошол Кытай мамлекети менен ымала түзгөндө анын Европа мамлекетинин, Британия мамлекетинин экономикасы мындай өтө көтөрүлүп кетпейт да, ал эч нерсени чече албайт. Ошол биздин Улуу Британиянын чыгысы бул мындай дүйнөлүк кризиске алып келет деген дагы фактын айта алабыз. Себеп дегенде бардыгы эле ошол рубльдун куну жана фунттуку, евронун куну мына азыркы тапта түшүп жатат. Демек бул тескери жыйынтыкты көрсөтүп жатат бизге. Рахмат. Карама каршы оюн билдирүү үчүн сөз төгүндөочү тараптын башчысына берилет. Арбаңыздар, урматтуу жалпы көгүлтүр экрандын көрүүчүлөрү жана ошондой эле биздин каршылаштар, эксперттер тобу, ошондой эле менин лаялдуу коллегам. Урматтуу достор, бүгүн чын эле дүйнө үчүн абдан керектүү болгон теманы талкуулап жатабыз. Биздин өкмөт палатасы Британиянын Евросоюздан же Евро биримдиктен чыгышына каршы болуп жатат. Эми биз муну туура чечим деп эсептейбиз. Эмне себептен? Анткени референдум көрсөткөндөй, Европанын калкынын 52% Евро биримдиктен чыгууну колдоп жатат. Жана айтып атат булар, Дэвид Кэмерон каршы болгон деп. Жок, ал каршы болгон жок. Эмне деп атат ал өзүнүн чечиминде? Биздин өлкө дейт, демократиялык жолду тандады. Демек биз алардын көз карашын же алардын чечимин сыйлашыбыз керек деп айтып жатат. Же болбосо бүгүнкү күндө Британия өзү мамлекет катары демократиялык мамлекет болобуз деп кадам таштап жатат. Бул биринчиси. Экинчисинен айтып атышат, фунттун баягы куну түшүп кетти депчи. Муну эксперттер айтып атат, бул убактылуу эле нерсе, бул кайра көтөрүлүшү мүмкүн депчи. Мындан эч кандай коркунуч келбейт Британиянын өзүнө. Андан кийин Лиссабон келишиминде 50-чү беренесине ылайык мындай нерсе бар экен да, ар бир ошо Евросоюзга кирген 28 мамлекеттин ар бири өзү каалаган учурунда Евросоюздан чыгып кете алат, өзүнүн кызыкчылыгы деп. Британиянын өзүнүн кызыкчылыгы эмне болуп жатат? Биз билебиз, Британияда элдердин бардыгы демократияны каалап атат. Британиянын эли Евросоюздан чыккан атат. Эмне үчүн? Анткени Евросоюздун киргенде Британия көп жагынан чектелип калып атат. Биринчиден, бул атайын ошо Евросоюздун өзүнүн мыйзамдары бар. Ал Евросоюздун өзүнүн мыйзамдары Британиянын ички көйгөйлөрүнө такыр туура келбейт. Же болбосо мындай, мисалы, алар чектеп коет, кайсы мамлекет эмне продуктуну чыгарыш керек экенинчи. Мисалы, бир адам айткан экен да, ошо Лондондо жашаган. Мен балык чарбачылыгы менен күн көрөйүн деп аракет кылып атам, бирок муну мен ушул балык чарбачылыгын өндүрө албайм депчи, себеп дегенде аны башка мамлекеттер чыгарып атат депчи. Демек, бул жакта Евросоюздун жалпы мыйзамдарынын негизинде Британиянын ички айыл чарбасы, дыйкандары ошол эле учурда ички проблемалар чечилбей келип атпайбы? Ошол себептен бүгүнкү күндө Британиянын көптөгөн элдери ошого каршы чыгып атат, Евросоюзга кирүүгө. Евросоюзга калууга, кечиресиңер. Экинчиден, бул демократиялык мамлекетти түзөбүз деп жатат. Ошол эле учурда, азыркы учурда Британия Евросоюздун ичине киргенде атайын алардын өзүнүн салыгы болот да. Ошол салыкка 28 мамлекетке караганда Британия алдаганча көп акча төлөп турат. Акыркы статистикага таянсак, 2014-жылы алар 18,7 миллиард фунт төлөгөн. Ал эми ошол эле учурда Британия Евросоюздан дагы жеңилдиктерди алат. Бирок ал жеңилдиктер ошол нерсе менен төп келбейт. Тактап айтканда, алар ошол эле эстен 4,4 миллиард фунт жеңилдик алат экен да Британия өзүнүн ичине. Бирок мындайча карап келгенде, бул жакта 14,13 миллиард фунтту ал ошол Евросоюздун ичиндеги мындай жарды бир аз экономикалык жактан аксап аткан өлкөлөргө кетет экен. Андан көрөк Британия ошол Евросоюздун составында 40 жылдан ашык жашап 40 жылдан ашык ошолордун составында курулуп келет да Британия. Демек, бул жактан эмне деген ой келип атат? 40 жылдын ичинде Британия өнүксө өнүкмөк. Демек, элдер эмне үчүн мындай кадамды таштап атат? Өнүккөн жок Британия. Эгерде алар ошол Евросоюздун составынан толук чыгып кете турган болсо, алар мындан дагы бийик кадамдарга барат деген нерсени айтып атабыз. Анан Британия чыкса дүйнөлүк кризис болот деген сыяктуу нерселерди айтып атат. Бул таптакыр абстрактуу ой, анткени себеби ар бир мамлекет өзүнө жооп бериш керек. Ар бир мамлекет өзүнүн өнүгүүсүнө жооп бериш керек.
муну Британия алып, ошо Британия башка мамлекеттерди өнүктүрөт деген ойдон алыс болушубуз керек. Ошол эле учурда Британия башка мамлекеттер менен эгерде Евросоюздан чыкса, эки тараптуу келишим түзүп, салык төлөбөй эле эки тараптуу келишим түзүп, экономиканы да жөнгө салса болот да. Мисалы, биз билген Швейцария мамлекети, ошол эле учурда Канада мамлекети Евросоюздун составына кирбейт, бирок Евросоюз менен эки тараптуу башка келишимдерди түзүп туруп эле салык төлөбөй өзүнүн экономикасын жөнгө салган. Демек биз эмнени айткыбыз келип атат? Британия бүгүнкү күндө евро биримдиктен толук чыгууга кандай десем, күчү жетет. Бул чоң мамлекет. Ал өзүнчө демократиялык мамлекет катары бөлүнүп кетиш керек деген идеяны колдойбуз. Чоң рахмат. Анда эмесе кезек кайчылаш суроолорду берүү үчүн тараптардын башчылары чакырылат. Менде төмөнгүчө суроо пайда болду. Айтып атасыңар, Дэвид Кэмерон буга деген өзү дагы мындай каршы эмес болгон депчи, өзү да колдогон дейт да. Эмне үчүн эгерде ошол Европа Союзунун биримдигинен чыгыш керек десе, анда ал өзүнүн постун таштап кетип атат. Эмне үчүн ал чыккандан кийин өзүн улантпай, мындай Улуу Британияны дагы өзү менен чогуу өнүктүргөнгө ал өзүнүн мойнуна албай жатат. Анткени себеби андан дагы өнүктүрө турган дагы башка конкуренттеринин бар экендигин билет. Мисалы, консерванттар деген партия бар, ошол партиянын лидерлери бул нерсени абдан колдоп, аябай жакшы чыгышканда, ал Дэвид Кэмерон өзү билет, ошол Дэвид Кэмерондон дагы күчтүү башка партиянын лидерлери бар, алар Британиянын өнүгүүсүндө чоң салым кошот, ошол себептен ал отставкага кетип жатат. Туура эмес ишти кылып коюп туруп, мындай сөз бар да, кылгылыкты кылып коюп качып кетүү дегенчи. Ал жоопкерчиликти өзүнүн мойнуна албай жатат го дейм. Кылгылыкты кылып, кылжууп менен бууп качып кетүү деген таптакыр туура эмес. Анткени себеби Дэвид Кэмерон өзү отставкага кетип жатканда бардык иштери туурасында ошол кандай иштеди, ошол жөнүндө отчет берип туруп кетет да. Андан кийин ордуна башка бирөө келет да, ошол жактан талкууласа болот. Буга чейин анын жүргүзгөн иштери жакшы эле эффективдүү берип келген. Бул жакта маселе эмне болуп атат? Маселе бул элдердин каалоосу болуп атат. Ал жакта айтып атпайбы, 52% ошол эстен чыгууга 52% адамдар макулдугун берген депчи, жалпы Британиянын калкы. Демек, ошол Дэвид Кэмерон айтып атат, мен элдин пикирин сыйлайм, мен элдин чечимин сыйлайм деп атат. Сөз ушул жөнүндө болуп жатат. Ошол себептен ал отставкага кетип атат. Айтсаңыз, негизи силер Европа Британиянын Евросоюздан, Евробиримдиктен чыгышына каршы болуп жатасыңар да. Биз айтып атабыз, Британия өзү бардык жагынан жечкен эле мамлекет. Ал өзүнчө демократиялык мамлекет катары бөлүнүп чыгып кете алат, Евросоюздан чыгып деп. Силер ошондо Евросоюзда калсын деп атсаңар, демократиялык баалуулуктарга каршы болуп аткан жоксуңарбы? Жок, эгерде демократиялык баалуулуктар жок болсо, анда 28 мамлекет Европа биримдигине кошулбайт болчу. Европа биримдигинде сакталып жатат. Бул жакта ошол мамлекеттин өзүнүн демократиялык баалуулуктары сактала берсин. Европа биримдиги бул мындай айтканда мамлекет арасында жанагындай соода борборун жүргүзүү, бири-бири менен ынтымакта кездештирүү. Эртең менен мен The Times газетасынан англисче бир лондондук адамдын жазганын окудум. Ал жакта ал өзү балык чарбачылыгын улантайын дептир да, анан ага тыюу салып коюшуптур да. Анткени себеби ал жакта өнүгө албайт экен. Анткени себеби Евросоюздан ошондой жалпы мыйзам чыккан экен да. Ал өзүнүн кандай десем, жакшы көргөн иши менен алектене албаса, ошол демократиябы сиздин оюңузча? Евро биримдиктин ичиндеги нерсе. Эгерде Европа биримдигине демократияга каршы туруп аткан болсо, анда эмне үчүн ошол Европа мамлекетине 28 мамлекеттер бар, жана алар өз алдынча мындай соода тармагы болобу, башка мамлекеттер ага каршы чыкпай эле мындай жакшы эле өнүгүп атат да. Эмне үчүн ошол Британияга эле каршы чыгып атат? Жанагы демократия жок депчи, ошол балык чарба улантысына каршы болуп атат. Бул жөн эле элдерге мындай башаламанды кылып туруп популистикалык кадамдар деп ойлойм. Макул, рахмат. Өзүнүн оюн билдирүү үчүн сөз ырастоочу тараптын мүчөсүнө берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу сот, биздин каршылаш тарап жана сүйүктүү менин лаялдуу кесиптешим. Негизинен бүгүнкү биздин оюнубуз Улуу Британияга тиешелүү болгондуктан биз эгер Кыргызстан атынан сүйлөп койсок, бул бир канча жактан туура эмес болуп калат. Ошондуктан бүгүнкү оюнубуздун биз планын же болбосо ойноо стилин биз дүйнөлүк масштабда алалы. Ал эми дүйнөлүк масштабда алып чыккандан ошондуктан биз чүнүгүүсү дүйнөлүккө салсак абдан жакшы болмок.
Ал эми мен өз сөзүмдү баштап жатып, мындай кыскача кыргыздын жакшы сөзүн айтып коеюн. Алыскы туугандан жакынкы кошуна артык. Биз эмне үчүн бүгүнкү күндө Британияга күйүп жатабыз? Силер бизде калгыла деп жатабыз. Анын дагы өз себептери бар. Мисалы үчүн муну деген биз мурда гана 2008 жылда дүйнөлүк каатчылык болгон, мында деген кризис болуп, АКШ элдерге ипотекага кредит бере баштаган. Ал эми эгерде Британиядагы бул Евросоюздан чыгып кетсе, бул кайрадан ошол кризистик каатчылык кайра башталаарына бул толук кандуу кепилдиктер бар. Бул болсо эмнени негизинде болушу мүмкүн? Бул ящик Пандора деп менин кесиптешим абдан жакшы айтып кетти. Ящик Пандоранын алкагында ал ушул системанын алкагында бизде дүйнө жүзүндө чоңдогон кризистер жүрүп кетиши мүмкүн. Мисалы үчүн мен муну салыштырып берейин. Сиздер мындай түрдө келип жатасыздар. Бир үй күйүп бара жатат деп эсептейли. Менин кошунамдын үйү күйүп жатат деп эсептейли дагы. Сиздер ошол үйдү минтиккен ойдо калтырып жатасыңар да, ушул күйө берсин, бул күйүптүр өзү өчүп калат деген сыяктуу. А биз болсо айтып жатабыз, жок, биз бул күйүп аткан үйдү өчүрөлү. Сиз эгерде бул үй деген жагы да жалындап күйө берсе, бизге дагы өтөт, бизден дагы башкаларга өтөт деп ошентип бүтүндөй бир айыл күйүп кетиши мүмкүн дегендей карап жатабыз. Бүгүнкү күндө биз оюнубузду бир гана Улуу Британиянын 28 мамлекетте карашыбыз керек. Ошол эле учурда биз Шотландия мамлекетин дагы эсине алышыбыз керек. Шотландия мамлекети бул өзүңүз билгендей эле Великобританиянын карамагында турат. Эгерде Великобритания чыгып кетсе, анда Шотландия калабыз деп чыкса, анда Шотландия бул Великобританиядан бөлүнүүгө алып келип, ортолорунда кандайдыр бир деңгээлде ызы чуугулар жаралышы мүмкүн. Ошондой биз бул немеден Великобританиянын чыгуусу аркасында кайрадан Нидерланды мамлекети дагы чыгабыз деген ой жаралууда. Бул эмнени билдирет? Эгерде ушинтип чет-четинен мамлекеттер бири-биринен чыга берсе, жоюлуп кетүүсүн алып келет. Жоюлуп кетсе, билесиңер, бул 28 Европа өлкөлөрүндө биз визасыз жүрүүгө укук алынган бири-бир мамлекетте. Эгерде баардыгы тең тарап жок болуп кетсе, ар бири өзүнчө саясат жүргүзүп, жана өз саясатына коңшу мамлекеттерин кошатып, ар бири ушундай түрдө саясий дагы бул жакта уруш же төңкөрүш дагы жүрүп кетиши толук ыктымал. Анан кошумча бул Великобританиянын дагы бир чыгып кетсе эмне үчүн начар болот? Бул 3 миллион жумуш ордун жоготот. Великобританияга 3 миллион адам кирип иштесе болот болчу. Ал эми Великобританиядан дагы 3 миллионго жакын жаран чет өлкөлөргө барып иштесе болот болчу. Чет өлкөдө иштеп жүргөн адамдар кандай? Бул билими жогорку, жакшы деңгээлдеги адамдар болгондуктан булардын төбөсү балким башка мамлекетте көрүнүп калган адамдар болушу мүмкүн. Мамлекеттер алар менен болгон мамилесин үзүп, жана ошол кайрадан өзүнүн адамдарын өзүнө кайрага киргизиши мүмкүн. Эми карап көрсөк, бүгүнкү күнү биз Великобританиянын чыгып кетишинен биз эч кандай бир зыянчылык көргөн жокпуз деп жатабыз. Бирок так эле дүйнөлүк каатчылык каттап кетип, так эле бардыгы болуп кетпейт. Бул акырындап жүрүүчү процесс. Мисалы үчүн бүгүнкү күнү биз изилдөөчүлөргө таяна турган болсок, бул дүйнөлүк каатчылык бул 5 жылга чейин созулушу мүмкүн Великобританиянын ушундай. Себеби процесстер, чыгуу процесстери бир гана бир айда же бир күндө бүтүп калчу нерсе эмес, бул тепкиштеп барчу нерсе. Ошонун алкагында биз 5 жыл бою ушундай жаман кесепеттерге алып келиши мүмкүн. Кошумча валюталык интервенция, буну биз бүгүнкү күнү көрүп жатабыз. Өзүңүз билгендей эле рубльдин куну түшүп кеткен болчу. Эми жакын арада бул бизде евронун дагы куну түшүп келип жатат. Бул болсо ушул валюталык девальвацияга дагы алып келиши мүмкүн. Чоң рахмат. Өзүнүн оюн билдирүү үчүн сөз төгүндөчү тараптын мүчөсүнө берилет. Арбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Өкмөт тарап айтып кеткендей, дүйнөлүк масштабта карайлы дейт, макул, ага да макул бололук. Эми дүйнөлүк масштабта карасак, дүйнө жүзүндө Евросоюз ушундай бир ой көз караш калыптанып калган болчу. Евросоюз эч качан кулабайт. Же болбосо Евросоюзга кирген мамлекет баардыгы тең бакубат, бактылуу, экономикалык жактан жетишкен, күчтүү держава болот. Эч качан Евросоюздан мамлекет чыгып кетет деген, чыкпайт деген көз караш бар болчу. Демек, бул көз караш талкаланып калды. Ушул көз карашты сакташ үчүн Евросоюз Улуу Британияны чыгарып, өзүнүн катарынан чыгарбаш үчүн аракет кылышты. Ошол эле Евросоюз кеңешинин башчысы, катчысы, ошол эле Европарламент бардык өзүнүн жыйындарын өткөрүп, өзүнүн кадыр баркын түшүрүп алуудан чочулап турушат да, биринчи. Экинчиден, бул Евросоюздан Улуу Британиянын чыгышына дүйнөлүк лидерлер кандай реакция кылышты? Ушуну карайлык, дүйнөлүк державалар. АКШ мисалы колдогон жок. Анткени өзүнүн негизги өнөктөшү болгон стратегиялык жактан дагы, экономикалык жактан да, саясий жактан да өнөктөш болгон Евросоюздан Улуу Британиянын албетте чыгып кетишине каршы болду. Анткени бул жерден билинип калды, Улуу Британия Евробиримдикте таасирдүү күч, таасирдүү ролду ойноп тургандыгы билинип калды. Демек, каржы булагы дагы, ошондой эле башка экономикалык булагы да ушул Улуу Британия экендиги билинип калды. Демек, бул жерден Улуу Британиянын өзүнө ишеним пайда болуп атат. Биз Евробиримдиктен чыгып,
өзүбүзгө пайдалуу, өз алдынча демократиялык жол менен өнүгүп кете алабыз деп. Анан булар айтып жатат, Шотландия мамлекети каршы болду дейт. Ооба, туура, албетте 52-48% көпчүлүгү, каршы добуш бергендердин көпчүлүгү шотландецтер болгон экен, шотландиялыктар. Демек, бул жерде дүйнөлүк саясий картанын өңү өзгөрөт да, дагы түстүү мамлекеттер пайда болот. Анткени референдум жолу менен Шотландия мамлекети өз алдынчалыгын ала албай келген болсо, мында элдин патриоттук сезим ойгонуп, Улуу Британиядан Шотландия мамлекети өзүнчө көз карандысыз мамлекет болот дагы, дүйнө жүзүндө дагы бир көз карандысыз мамлекеттин пайда болушуна шарт түзөт. Ошону менен катар Түндүк Ирландия мамлекети да ушундай кадамдарга барышы мүмкүн. Бул албетте дүйнөлүк масштабтан алып караганда Британия үчүн пайдасыз зыянын бере турган болгон күндө дагы Шотландия өзүнүн эгемендүү Кыргызстан сыяктуу эгемендүү мамлекетин жарыялап калат. Демек, бул жерден дүйнөлүк масштабтан алып караганда пайда болуп жатат. Эми биз Евросоюз айтып кетпедикпи, жанакы Евросоюзда ушундай мыйзамдар бар. Кээ бир мыйзамдар боюнча өлкөдөгү айрым өндүрүштөрдө болобу, айыл чарбасында болобу, башка жеринде болобу чектөөлөр киргизилет экен депчи. Великобританияга эмне чектөөлөр болгон? Дыйканчылык жагынан. Анткени агрардык өлкө, баштатан эле келаткан агрардык өлкө болгондуктан дыйкандарга ыңгайлуу шарт түзүлгөн эмес. Ошол себептен добуш бергендердин көбү агрардык чарбанын өкүлдөрү добуш беришкен экен. Эми Евросоюзду биз кандайдыр урабас тоо катары көрүп келчүбүз. Мындан кийин андай көрбөйт экенбиз. Анткени саясий эркти пайдаланышты, Улуу Британиянын жемиши саясий эркти пайдаланышты жана демократиялык баалуулуктарды толук сактап берди. Демек, бул жерден биз эл аралык мамилелерде дагы, геосаясатта дагы жаңы келишимдерди, жаңы эл аралык мамилелерди, ошондой эле Россия менен Европанын ортосундагы тирешүүлөрдүн жоюлушун биз Улуу Британиянын Евросоюздан чыгышы менен күтө алабыз, жакшы жыйынтыктарга жете алабыз. Чоң рахмат. Кезек көрүүчүлөрдүн тараптарга суроо узатуусуна берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу катышуучулар. Аты жөнүм Аскаров Баялы. Мен оппозиция тарапка төмөндөгүчө суроом бар. Сиздер айтып кеттиңиздер, Улуу Британия Европа Союзунда, Евро биримдикте бир салмактуу орунга ээ болчу деп. Эгер ал чыгып кетсе, ошол эле Германия, ошол эле Франция азыркы Евросоюздун сактап калышына күчү жетеби? Суроңузга чоң рахмат. Албетте, Англия биринчиден Евросоюздун түзүүчү мамлекеттердин катарына кирбейт. Экинчиден ал кийинчерээк кирген мамлекет. Европа катарына болгон, ал Европадагы чоң 5 лидердин катарында болчу. Эми жакынкы арада 6 мамлекеттин лидерлери чогулуп өз ара кеңешмелерди өткөрөт. Демек, бул жерде Евросоюз, Улуу Британиянын чыгышы менен Евросоюз толук талкаланып кетет деген нерсе жок. Алар башка альтернативаларды карайт. Ошондой эле Улуу Британиянын чыгышы менен Евросоюзда анча-мынча олку-солкулуктар болушу мүмкүн, бирок бул кайра өз калыбына келет. Демек, эки жакка тең, эч кандай Улуу Британиянын чыгышы менен Евросоюздун тагдыры толук өзгөрүлөт деген нерсе жок. Чоң рахмат. Дагы бир суроом. Биз мисалы үчүн ошол Евро биримдиктин үлгүсүндө азыр Кыргызстан, Казакстан болуп кошулган мамлекеттер ЕСти түзүп атабыз да, өзүчө бир бирикме түздүк. Ал ошол Улуу Британиянын ошол жактан чыгып кетүүсү бул биринчи кезекте албетте экономикалык, экинчи жактан саясий чечим болду. Бул биздин биримдикке кандай таасирин тийгизет деп ойлойсуз? Бул биздин биримдикке абдан жакшы таасирин тийгизет. Анткени азыр биз Россиянын стратегиялык өнөктөшү катары Россия менен Евросоюздун ортосунда тирешүү бар да, кандайдыр бир. Демек, бул жерде Улуу Британия менен Россиянын ортосунда жакшы жылуу мамиле пайда боло турган болсо, биздин союз үчүн дагы абдан жакшы жылуу мамиле болот. Анткени Улуу Британияга биз экспорту жөнөтө алабыз жана Улуу Британиядан биз арзан товар импорттой алабыз. Эми ошол мамилелердин ортосундагы жылуулоо кайсыл болот деп кандай кепилдик бере аласыз? Эмне аларга себептер бар? Анткени Россия мажбур. Өзү мажбур түрдө. Анткени Россиядагы чиновниктердин реакциясына карай турган болсок, интернеттеги жарыялаган сөздөрүнө карай турган болсок, баардыгы тең Улуу Британиянын Евро биримдиктен чыгышын колдоду. Албетте, Россия ортодо бир кандайдыр бир азыр дароо болуп кетпесе дагы кандайдыр процесстер менен кайра мурунку калып Улуу Британия менен Россиянын ортосунда, ошондой эле биздин таможня бажы биримдигинин ортосунда жакшы мамилелер пайда болот деген кепилдик. Мамиленин жылуулоосуна эки тарап тең кызыктар болуш керек да. Сиздин сөзүңүздөн Россия эле кызыктар экен. Россия эле кызыктар, албетте. Бирок Британия дагы ойлонушу мүмкүн. Анткени Евросоюздан чыккандан кийин ал дагы башка жаңы өнөктөштөр издегенге аракет кылат. Демек, ал өнөктөштөрдүн саппашында Россия, Кытай жана башка мамлекеттер. Чоң рахмат. Жыйынтыктоочу сөзүн сүйлөө үчүн сөз төгүндөчү тараптын башчысына берилет.
Дагы бир жолу баарыңарга салам айтам. Бүгүн негизи эле кызыктуу тема болду жана талкуу жүрдү деген ойдомун. Анткени себеби биздин оппозиция тарап Британиянын Евробиримдиктен чыгуусу туура эмес чечим деп жана анын эмне үчүн туура эмес экендигин көрсөткөнгө аракет кылды. Булар эң биринчиден эмнени айтып жатышат? Булар эң биринчиден эгерде Британия Евробиримдиктен чыкса эле дүйнөлүк катчылык болуп кетет деген идеяны айтты да. Биз айтып жатабыз, дүйнөлүк кризис эч качан болбойт депчи. Себеп дегенде Евробиримдиктин ичинде 27 дагы башка күчтүү мамлекеттер бар да. Алардын бардыгы бир Британия үчүн эле бардыгы чачырап кетүү деген мындай гипотетикалык ойдон алыс болушубуз керек. Биринчиден булар айтып атат дүйнөлүк кризис болот деп. Бул нерсеге биз таптакыр каршыбыз. Экинчиден, биз оппозиция катары Британиянын Евробиримдиктен чыгуусу Британиянын өзүнө жана дүйнөгө эмне алып келет деген нерселер менен ойноп атабыз да. Эми Британиянын өзүнө эң биринчи демократия алып келет деп айтып атабыз. Анткени Британия ошол Евробиримдиктин составында 40 жылдан ашык убакыттан бери ошо Евробиримдиктин составында келет да, бирок алар өзүнүн негизги максаттарына жеткен эмес. Бүгүнкү күндө Британиянын эли ошон үчүн каршы чыгып атат. Анткени Британиядагы агрардык айыл чарбасы жакшы өнүкпөй калган. Себеп дегенде Евросоюздун ичиндеги кээ бир немелер, мыйзамдар ал Британиянын жеке көйгөйүнө туура келбей калган. Экинчиден, демократиялык жактан демократиялык мамлекет болгондо анын дүйнөгө кандай таасири болушу мүмкүн? Азыркы учурда АКШ Обама баш болуп, ошол Британияга келип алып айтып атышат да, силер Евросоюздан чыкпай эле койгула депчи. Анткени АКШ билет келечекте эгерде Британия күчтүү мамлекет, эгерде Британия келечекте аябай күчтүү мамлекет болуп, демократиялык мамлекет болуп өнүгүп кете турган болсо, АКШнын эле каршылашы болуп калат депчи. Жана айтып атпайбы, көпчүлүк чыгып атпайбы мындай ойлор мененчи, Евросоюздан чыкпай эле койсун, дүйнөлүк катчылык болот деген нерселердин бардыгы интернетте жазылган. Ал деген АКШ жарандары тарабынан жазылган, Обаманын оюн колдогон нерселер да. Себеп дегенде ал АКШ өзүнө ошондой конкуренттин пайда болушун каалабайт. Ошол себептен Евробиримдиктин ичинде жүрө берсин деген эле ойду айтып атат. Экинчи, биз айтып атабыз, Шотландия тууралуу айтып кетти, биздин оппозиция тарап. Биз айтып атабыз, Шотландия өзүнчө бөлүнө берсин депчи. Себеп дегенде ал дагы өзүнчө демократиялык мамлекет болушу керек. Бул биз караган теманын дүйнөлүк жактан алып келген пайдасы болуп жатат. Ошол эле учурда мындай нерсе коркунуч бар да, мисалы Британия эгерде Евросоюздан, Евробиримдиктен чыга турган болсо, анда Британиянын товарлары кайда алып барат, кайда импорттайт, кайда экспорттайт деген нерсе бар да. Бул нерсеге биз мындай 3 альтернативдүү жолсун айтып кеттик жана башында. Британия башка мамлекеттер менен эки тараптуу келишим түзсө болот. Ошол эле Кытай менен, ошол эле Россия менен, ошол эле АКШ менен. Бул биринчиси. Экинчиси, эстен чыгып Европа экономикалык зона деген бар, ошого да кирсе болот да. Ал жактан эркин экономикалык аймак, эркин экономикалык соода саттыктарды жүргүзө алат. Үчүнчүдөн, Канада бул Евробиримдикке кирбей туруп эле, ошо Евробиримдиктин составына кирбей туруп эле ар кандай келишимдерди түзүп, ошонун негизинде өзүнүн агро чарбасын өнүктүрүп кеткен. Демек, мындай жол эмне үчүн Британия үчүн болбосун? Демек, бул жактан биз негизги нерсе баалуулуктарды айтып атабыз. Биринчи, Улуу Британия демократиялык мамлекет болсун, анткени элдин чечимин сыйлаш керек, эл өзү ушундай нерсени кабыл алып атат дегенди айттык. Экинчиден болсо, бул Шотландиянын бөлүнүшү кайсы бир деңгээлде дүйнө жүзүнөн караганда демократиялык жактан жакшы чечим экенин көрсөттүк. Үчүнчүдөн, биз урматтуу өкмөт тарап айтып аткан кризистин болбой тургандыгын көрсөттүк. Себеп дегенде, азыркы күндө Евробиримдиктин составында Британиядан дагы башка күчтүү, мисалы Германия, Франция сыяктуу мамлекеттер бар, 27 мамлекет. Ал 27 мамлекет ошол Британия үчүн эле чачырап кетиши мүмкүн эмес. Бул гипотетикалык ой экенин толугу менен тактап түшүндүрүп бердим деген ишеничтемин. Мен ушуну менен өзүмдүн сөзүмдү жыйынтыктайм. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Аналитикалык сөз үчүн сөз ырастоочу тараптын башчысына берилет. Кайрадан саламатсыздарбы? Аналитикалык кепке өтсөк, кагылыштуу чекиттер кайсы жерден болду? Булар айтып атат да, ошол Улуу Британия Евробиримден чыгышынын себеби бул алар өздөрү демократияны каалап жатат дейт. Ошол убакка чейин Улуу Британия 1973 жылдан бери Европа биримдигине кирет да. Ошол аралыкта эмне демократия саталган жокпу ошол мамлекетте? Демократия болуп келген жана ал жерде боло берет.
эгерде алар демократияны сактайт десе, эмне үчүн алар Шотландиянын өзүнүн ошо Шотландия элдеринин оюн уккан жок? Бул жерде демократия бузулуп жатпайбы? Ал ошол Англия өзүнүн политикасында мындай кылып атат да, Шотландия мейли ошол Европа бириминде кала берсин, бизге тиешеси жок. Мейли биздин составдан да чыгып кетсин деп аларга маани берген жок да. Ошол жерде наоборот өздөрүнүн жеринде демократия бузулуп жатат дейли. Андан тышкары сурамжылоо жүргүзгөндө эмне үчүн 52% Европа биримдигинен чыгышына каршы добуш берди деп сураганда, алар айтышкан, билген жокпуз депчи, жөн эле башка ошол изилдеп мындай тактап талдап жүргүзбөй эле жөн эле барып добуш берип коюшканда чыгалы, чыксак жакшы болот экен деп эле добуш бергендер көп болуптур деп айтып жүрүшкөн болчу. Андан тышкары биз буга толук бойдон каршы эмеспиз, себеп дегенде демократиянын бул жерде эч кандай мааниси жок. Башка Европа мамлекеттеринде 28 мамлекеттер бар. Ал жакта демократия орноп жатат. Бул жөн эле мындай популисттик кадам. Андан тышкары дагы бир себепти айтып жатышат. Эгерде ошол Улуу Британиянын чыгышынын себеби булар миграция депчи. Миграцияны деле бул жерде толук бойдон мындай мааниге эмес, себеп дегенде Европа биримдиги бул аябагандай күчтүү мамлекет жана ал өз алдынча өнүгүп кете алат дейт да. Эгерде ошол салыштырып караганда Европа биримдигине тийгизген пайдасы чоңбу же өзүнүн мамлекетине тийгизген пайдасы чоңбу дейт. Жана айтып кетишти, Улуу Британия бул Европа биримдигине мындай эң чоң каржылай турган мамлекет депчи. Бул туура эмес, себеп дегенде баарыбыз эле билебиз, Европа биримдигине көп каржылаган мамлекет бул Германия болуп эсептелет. Жана күчтүү мындай таасир тийгизет деп айтат да. Бул Улуу Британия мындай абдан эле күчтүү таасир тийгизбейт. Ал себеп дегенде башка 28 мамлекеттер алардын баардыгы тең чогуу эле аябаганда мындай күчтүү эле ролду ойношот. Андан тышкары карта өзгөрө берсин дейт да. Эгерде карта өзгөрө берсин десе, анда ошол Улуу Британиянын курамагындагы башка мамлекеттер биз дагы ошол Европа биримдигине калабыз десе, аларды да чыгарып коюшабы деген суроо туулат да. Демек, Улуу Британиянын өзүндө дагы хаос башталат. Ал ошол жерде Улуу Британиянын Англиясы өзү эле калып калат дагы, бул мындай дүйнө жүзүндө таасирсиз мамлекет болуп калат деген немете. Ошондуктан бул Улуу Британиянын чыгышы өзүнө дагы жана башка мамлекеттерге дагы мындай тескери таасир берет дейт. Дагы мындай бир сөз бар да кыргызда: тоо ураса, аны бир эле мындай тийгизген таасирин алып көрөлүчү. Тоо ураганда ал жөн эле урап калбайт, ал башка нерсеге да таасир берет. Муну биз азыр эффект домино деген менен түшүндүрүп беребиз да. Улуу Британия чыктыбы, жана ошол чыккандан кийин кандай өзгөрүүлөр болду? Азыркы тапта валюталык интервенция жүрүп жатат. Биз айтып жатабыз, бул деген дали нерсе, дүйнөлүк кризис дагы башталып кетиши мүмкүн дейбиз. Бул жакта ошол фунттук стерлингдин мындай куну дагы түшүп атат. Демек, кризистин башталышы мындай 5 жыл аралыгында мейли билинет. Ошол себептен биз Улуу Британиянын Европа биримдигинен чыгышына каршы болуп жатабыз. Дүйнөлүк мындай мамлекеттер арасындагы экономикалык стабилдүүлүктү сактайлы деп жатабыз. Биз бир гана ошол эмнеге Улуу Британияда демократия орносун жана алар башка мамлекеттер мындай жөн эле кала берсин деген ойду айткан жокпуз да. Биз дүйнөлүк мамлекеттик тынчтыкты жана экономикалык стабилдүүлүктү сактайбыз деп жатабыз. Андан тышкары азыркы тапта Улуу Британия Брексит менен чыкканда, ошол биримдигинен чыкканда, анын артынан Нидерланды дагы чыгабыз деп жатышат да. Демек, эгерде чыга берсе, мындай бизде да демократия орной берет десе, анда башка мамлекеттерде чыгып, мындай дүйнөлүк экономикада абдан дагы мындай тескери курчуй берип дагы экономикалык кризисти алып келиши мүмкүн деп жатабыз. Ошол себептен биз бул чечимди туура эмес чечим дейбиз. Ошондуктан Улуу Британия азыркы учурда өзүн ойлонууга дагы шансы бар да. Бул добуштук чечим мааниге эмес деген себеп дегенде, мамлекет тарабында бийликте отурган адамдар бул өздөрү дагы мындай ошол добуш менен аракет кылып чечим чыгарса болот. Алардын өзүнүн убактысы бар. Дүйнөлүк мамлекеттик ынтымакты сактаганга дагы өзүнүн убактысы бар жана бул Улуу Британия Европа биримдигинен чыкпайт деген ишеничтебиз. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, саламатсыздарбы, кымбаттуу дебатчылар. Сиздердин бүгүнкү көрсөткөн оюнуңуздарга чоң ыраазычылык билдирем. Кыскача оюндун жүрүшү боюнча дебатерлордун көрсөткөн деңгээли боюнча айта кетчү нерсе, эки тарап тең Улуу Британиянын мындай өзгөчөлүктөрүн көрсөтүп бере алган жоксуздар да. Дагы абдан чоң өзгөчөлүк бул британдыктардын менталитетинде, саясий менталитетинде. Алар Евро биримдикке караганда трансатлантикалык биримдикке жакыныраак, себеби
Америка Кошмо Штаттары, Канада, Австралия ошол эле анан Улуу Британия булар ошо саксондук менталитетте баарын бириктирет да. Экинчи баса белгилеп кетүүчү нерсе, урматтуу дебатчылар, Британиянын Евро биримдикте ордун жакшы көрсөтө алган жоксуңар. Себеби Британиянын Евро биримдиктин экономикасындагы орду, коопсуздук маселелериндеги орду, ошондой эле демократияны дүйнөгө жайылтуу боюнча орду, ошондой эле Британиянын саясий өзөгүн түзгөн консервативдик партиянын, лейбористтик партиянын, азыр аябай популярдуу болуп жаткан Шотландиянын улутчул партиясы, ошолордун позициясы дагы айтылган жок. Жана биздин Баялы Аскаров суроо берип кетпедиби? Евразиялык биримдик менен Евро биримдиктин аналогиясы депчи, абдан туура көтөрүлгөн маселе болду. Себеби биз дагы ошо Евразиялык биримдик ошо Евро биримдиктин негизинде ошолордун үлгүсү катарында түзүлгөн. Анан Улуу Британиянын Евро биримдиктин чыгуусу Кыргызстанга дагы абдан чоң бир таасир тийгизди. Ошону айтпай калып кеттиңиздер. Себеби жарым жыл мурун Евро биримдик Кыргызстанга GSP+ деген статус берген, VSP+ орусча. Бул чоң преференциялар кыргызстандыктар, кыргызстандык өндүрүүчүлөр Евро биримдикке абдан жеңилдетилген пайызда өздөрүнүн продукциясын экспорттой алат. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу бүгүнкү оюндун катышуучулары. Бүгүнкү оюн жакшы болду деп айта алам, себеби кагылышуулар көбүрөөк байкалды да. Булар биринчиден өкмөт палатасы булар көбүнчө баягы саясий позицияны баягы карманышты да. Баягы саясий жактан кандай болот, ал эми ошол эле учурда оппозиция палатасы ошо саясий жактан эмнеси менен байланыштуу эле, ошол Евросоюз менен, башкача айтканда экономикалык жактан байланыштуу экенин көрсөтүп жатышты да. Ошондон кагылышуу болуп жатты да. Бул абдан жакшы болду. Бирок ошол эле учурда эки жакка тең бир мындай деген айткым келет. Эки позиция тең мындай нерсени көрсөтүп берсеңиздер дагы эффективдүү болмок да. Ошол союз убагындагы чейинки экономика, саясий экономикалык байланышы кандай эле башка мамлекеттер мененчи, ошо союз учурунда, то есть баягы референдумга чейин Британия менен, мисалы үчүн агайыбыз айткандай, Кыргызстан болобу же АКШ болобу же Россия менен болгон мамилеси кандай эле, эми ушул баягы Евросоюздун чыгабыз дегенден кийин мамилеси кандай болот? Жана дүйнөлүк таасири кандай? Дүйнөлүк саясий жактан, экономикалык жактан кандай таасир тийгизе алат дегенди көрсөтүп берсеңиздер дагы эффективдүүрөөк болмок деп ойлойм да. Андыктан бирок оюңуздар үчүн рахмат, ыраазычылык билдирем. Саламатсыздарбы, урматтуу дебатчылар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бул теманын талкууга алганыбыздын эң негизги себеби ушул оюнда. Жалпы баары эле ушул теманы талкуулайт да. Улуу Британия Евросоюздан чыкты, эми эмне болот депчи. Коомчулуктагы ар бир мисалы айылда отурган адам болобу же кандай кызматта отурган адам болобу ушуну ойлонуп коюш керек да. Мисалы үчүн эми Улуу Британия ушундай ЭСтен чыгып кетти, эми бизге кандай таасири болушу мүмкүн депчи. Анан ушул оюндун негизинде биз ошол жарандарга түшүндүрүп бериш керек болчубуз да, кандай таасири болот. Ошол негизинде мисалы Кыргызстанга кандай таасири келет жана ошол эле биздин кирген бажы биримдиги ЭС ошого кандай таасирин тийгизет жана ошол эле учурда дүйнөлүк экономикага кандай таасирин тийгизет. Мисалы өкмөт палатасы айтып кетпедиби, дүйнөлүк катчылык болуп кетиши мүмкүн деп. Азыркы учурда ар кайсы өлкөнүн эксперттери ушул Улуу Британиянын чыгуусу боюнча ар кандай билдирмелерди таркатып башташты да, бирок ошонун негизинде ошол ар кандай билдирме ар кайсы басылмаларда, мисалы үчүн Америкага караштуу, АКШга караштуу басылмаларда, Россияга тийиштүү басылмаларда ар кандай жазылганын байкасак болот да. Ошонун негизинде биз деген бул жерде так түрдө аналитика жүргүзүү кичине кыйыныраак. Себеп дегенде бул жерде Айдин мырза айтып кетпедиби, кичине караганда Улуу Британиянын өзүнүн саясий эрки боюнча, экономикалык багыты боюнча бир аз өзгөчөлөнүп турат ЭС мамлекеттеринен депчи. Ошон негизинде тагыраак аналитика жүргүзүү кыйын. Себеп дегенде Улуу Британияда өзүнүн бардык жана SWOT анализ деп коет го, бардык мүмкүнчүлүктөрүн, бардык коркунучтарды, бардык күчтүү жактарын анализдеп туруп анан ушул чечимди кабылдаш. Ошондуктан ар кайсы басылмаларда чыккан эксперттердин маалыматтарын салыштырып көрүп, ошонун негизинде биз ошол Улуу Британиянын ЭСтен чыгуусунда Кыргызстанга кандай таасирин тийгизет, ошол эле учурда дүйнөлүк экономикага кандай таасирин тийгизет экенин билип алыш бизге керек болчу да. Ошондуктан оюнчуларга, дебатчыларга оюн үчүн ыраазычылык билдиребиз бардыгыбыз.
Бүгүнкү талкууда чүй олосу жеңишке жетти десеңиздер, анда 07 санын 2069 номерине жөнөтүңүздөр. Тескерисинче ысык көл облусу жеңишке жетти десеңиздер, анда 04 санын 2069 номерине жөнөтүңүздөр. Улуу ойчул Белинский айткандай, алдыга жылбагандыгыбыз бул биздин артка жылгандыгыбыз. Ортодо туруу мүмкүн эмес дегендей, күн сайын алдыга жылып аман болуңуздар, урматтуу телекөрүүчүлөр.